Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз кыргыз адабияты сабагын өтөбүз. Силер менен мен адаттагыдай Абжалилова айткан болмокчумун. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Токтогул Сибирден келгенде Ишмамбет ырчы менен учурашканы деген тема. Сабагыбыздын максаты Ишмамбет ырчы жөнүндө маалымат алабыз. Эки акындын жолугушуусун окуп, анын мазмуну менен таанышабыз. Алгач бул табышмакты силерге берип көргүм келип жатат. Демек, байга керек эмес, кедейде жок. Бул нерсени жебесең өлүп каласың, өзүң менен алып кете албайсың, доссуз, агайынсыз, туугансыз бул дүйнө деген табышмак. Демек, берилген көпчөлүктүн ордуна бирдей сөз болуш керек. Башкача айтканда, баарынын жолу бир сөз. Мунун жообун балдар кайтарым байланыш жүргүзгөнүбүздө мага жооп бересиңер деген үмүттөмүн. Демек, мурдагы өтүлгөн теманы бышыктап алсак, мурдагы өтүлгөн сабагыбызда биз Токтогулдун өмүр таржымалын кайталаганбыз. Анын атындагы өлкөбүздөгү көчөлөр, мектептер, филармониялар, филармония, район, ушул деги эле Токтогулдун аты эмнелерге берилсе ошолор жөнүндө сөз кылабыз. Жана Кош апаки айланган тоонун бүркүтү, эңсеген эле манбы деген үч ыры менен, үч ырынын мазмуну менен таанышканбыз. Анда эмесе силерге бул тапшырманы берип көрөйүн. Демек, берилген сүрөттөрдөн Токтогулдун ырларын табат экенсиңер. Албетте, берилген сүрөттөрдөгү жашырылган ырларды кайтарым байланыш жүргүзгөнүбүздө жооп калтырасыңар кайтарым байланышта. Ал эми биз бүгүн жаңы темабызга келе турган болсок балдар, Токтогул Сибирден келгенде Ишмамбет ырчы менен учурашкан деген тема. Кыргызда жакшы бир жөрөлгө бар, жакшы бир салт, адат бар, жакшы нерсе бар. Бул устат жалдоо, шакирт таптоо десек так болот. Албетте, ар бир эле өнөрпоз адам, ар бир эле чыгармачыл адам ошол өнөрдү үйрөнүп жаткан өнөрүн бир устатынан, мугалиминен үйрөнөт. Ал эми кийин ошол өзүндөгү болгон өнөрдү шакиртине калтырат. Шакирт жалдап, шакиртине үйрөтөт. Мына ошондой эле Токтогул Сатылганов дагы өзүнүн чоң устаттары, чоңду Эсен-аман сыяктуу мыкты төкмө өнөрүнүн алыптарын, же болбосо айтыш өнөрүнүн алыптары, төкмө акындардан бул өнөрдү үйрөнгөн. Биз билебиз, Токтогул төкмөлүк өнөргө энеси Бурманын айтып берген кошоктору, айтып берген жомок аңгемелери, жомоктору менен ушул өнөргө таасирленип, ушул өнөрдү аркалап калган деген болсок, бирок мындан ары ушул өнөрүн өркүндөтүп, дагы үйрөткөн Булчуңду менен Эсен-аман сыяктуу чоң төкмө акындар болгон. Ал эми Токтогул өз өнөрүн үйрөткөн шакирттери булар Ишмамбет, Калык, Коргоо, Алымкул, Барпы сыяктуу ырчылар, же болбосо төкмө акындар болушкан. Мына ошолордун шакирттеринин бири Ишмамбет Байсейит уулу, же болбосо Ишмамбет ырчы жөнүндө кенен маалымат ала алсак балдар, Ишмамбет Байсейит уулу Кыргыздын төкмө ырчысы, Токтогулдун эң жакын шакирти. Ал азыркы Токтогул районуна караштуу Кыркказык кыштагында 1870 жылы жарык дүйнөгө келген. Ал 15 жашынан ырдай баштаган. Ырларын комуздун коштоосу менен аткарган. 1885 жылы оор турмуштун айынан Кетмөндөгө келип, ал жерде көп жыл бою туруп калган. Ишмамбеттин ырчылык чеберчилигинин жетилишине Токтогул көп, тагыраак айтканда чоң таасир берген. Токтогул Сибирге айдалганга чейин да, сүргөндөн келгенден кийин да Ишмамбет улуу акын менен бир жүрүп ырчылык өнөрүн өркүндөткөн, андан таалим тарбия алган. Токтогул экөө бийлөөчү тапты Кожо молдолорду ашкерелеп ырдашкан. Токтогул менен Ишмамбеттин ишин калпаларга карата ырдаган Папы калпа, Ай туяк, Ак туяк жана башка алым сабак ырлары белгилүү. Ишмамбеттин өзүнүн да айрым дин өкүлдөрүнүн терс жогоруктарын ашкерлеген сатиралык чыгармалары калган. Ал Ишмамбет ырчы айтыш өнөрүнүн чыгаан мыкты устаты болгон. Анын жеңи жок, Жаңыбай, Курман, Найманбай,
Алтын ай, Нурмолдо, Чоңду, Барпы, Калык жана башкалар менен жана башка төгмө акындар менен ар түрдүү тематикада, ар түрдүү мазмундагы айтыштары бар. Ал табият өнөрүнөн дыйкандарга, жаштарга арналган оригиналдуу чыгармалардын автору. Ишмамбеттин санаат, терме ырларын замандаштары айрыкча жогору баалашкан. Же болбосо Ишмамбет да токтогул сыяктанып, санаат, терме ырларына кайрылып, ушул тематикадагы ырларды жарата билген. Жана ал Жаныш Байыш, Кедей кан, Сайрынжы Бөкөй эпосторунда айта билген ырчы. Ошентип ал 1926 жылы Талас областындагы Чечекти деген жайлоодо каза табат. Же болбосо бул дүйнө менен кош айтышат. Демек, Ишмамбет Байсейит уулу, же болбосо Ишмамбет ырчы жөнүндө маалымат ала алдык. Ал Токтогулдун шакирти болгон. Ошентип жүрүп Токтогул Сибирден келгенден кийин өз айылы Сасык Чийде туруп калат. Анан Коңур Өгүз деген бир айылга жолу түшүп калат бир күндөрдүн биринде. Мына ошондо ошол жерде Ишмамбеттин куш салып жора жолдоштору менен ис алып отурган мезгилинде Ишмамбет ырчы менен кезигишип калат. Токтогулду көрө койгон Ишмамбет ушинтип колуна комуз алып, ушинтип ырдап келет. Кунандын оозун кергенбейм, Кудайым чындап бергенбейм, коюгу белден адашкан кургурум током келгенбейм, аргымак оозун кергенбейм, аябай Кудай бергенбейм, айдалып кеткен Сибирге акын тукум келгенбейм, акындыгы кыргызга маалым тукум келгенбейм, 7 жылы пияда баскан тукум келгенбейм, 7 жылы мээнет шор тарткан тукум келгенбейм, жылаң аяк жылаң баш, басканың айт Токтогул, жытыт сасык там үйгө жатканың айт Токтогул, 6 сай бараң ак келте, айтканың айт Токтогул, ат боорунан каракан, чачканың айт Токтогул, аманат жаның саламат, кайтканың айт Токтогул, өзүң менен кеткендин адатын айтчы Токтогул, өлгөнү канча болду экен, санатын айтчы Токтогул, кара топчу бойдо жок, кармалып кеткен кургурум кайрылат деген ойдо жок, кызыл топчу бойдо жок, кыйноого кеткен Токтогул кылчаят деген ойдо жок, келтирип айттың саламды, келип көрдүң Токтогул, кетмен төбө калыбаңды, келип сүйдүң арман жок, керейсиң жалгыз балаңды, кулпунту ачып багыңды, курсант кылдың жаныңды, көп дөөлөтүң бар экен, кучактадың жарыңды, кол кармашып көрүштүм, курбулугум таанылды, кайырма менен кең арым, жериңе келдиң Токтогул, калың сарттар көп багыш, элиңе келдиң Токтогул, өңүмбү же түшүмбү, өлүмгө кеткен кишимби, чын Токтогул сен болсоң, өрттөбөй айткан ичимди. Мына ошондо Токтогул Ишмамбетке карата төмөндөгүчө жооп берет. Амансыңбы, карагым, элдер селдер сөзүңө эзилип кетип барамын. Эч кабарын албапсың, имерилип барбапсың, үстүнө турпак салбапсың, эрмегим жалгыз баламдын. Туулбасаң да Ишмамбет, тутунгандай бала элең, мен тутулуп кеткенде туурумда калган жан элең. Имерилип барбапсың, энемден кабар албапсың, иниңе турпак салбапсың, мен кеттим колго тутулуп, сен келипсиң Ишмамбет, койчулуктан кутулуп. Комуз чертип ар кайда ырдап жүрсүң кутуруп, калкугар кызыл тилимди, кадырымды сураган, кара жашы кулаган, кара жаак инимби? Башта бир жөнөкөй ырчы экенсиң, эми кадырың көпкө билинди. Эл угаар кызыл тилимди, эсен деген сураган, эки көздөн жаш аккан жаш, эки беттен кулаган, Ишмамбет кечүү инимби деп Ишмамбетке карата жооп кайтарып жатат. Мында балдар Токтогулдун энеси Бурма күйүттөн көзү көр болуп, аялы Байманаптардын кыстоосу менен башка бирөөгө аялдыкка берилип кеткенин, баласы болсо баласы Топчубай 10 жашында чарчап калганын билбей ошол Токтогулга балаңды келип ошол көптөн бери сагынып күткөн, сагынып заарлап күткөн балаңды, аялыңды, энеңди көрдүң деп билбестен айтып алган. Ага карата Токтогул ошол баламдан кабар албапсың, энемден кабар албапсың, баламдын мүрзөсүнө топурак салбапсың деп бир аз таарынычын айтып турат. Бир энеден туулбасак да тутунгандай эле бала элең дейт. Демек бир туугандай эле болуп калдык эле, бирок ошондой
кыйын күндө ошол энемден, аялымдан, жарымдан, баламдан кабар албапсың деп таарынып бир аз ошентип айтышат. Айтыш көпкө чейин узарат. Муну уккан эл кыргыз үйгө, боз үйгө батпай, боз үйдүн сыртында дагы угушкан экен. Бул чыныгы болгон окуя балдар. Токтогул менен Эшмамбет келген учурда эле, келип калган мезгилде эле аны элдер кайрадан ушул айтышыңарды айтып бергиле деп, кайрадан улам кайтарып айттыргандагы окуялар катталган экен балдар. Мына ошентип балдар Токтогул менен Эшмамбеттин шакиртчилиги, устат шакиртчилиги десек болот, аябай бекем, демек жакшы болгон. Мына ошентип Токтогул менен Эшмамбеттин бул айтышындагы айрым бизге белгисиз болгон, түшүнүксүз болгон сөздөр менен тааныштык балдар. Демек, кунан, пияда, аргымак, сайбарак, аккелде, мына ушул сөздөрдү тексттен издеп көрөбүз. Тексттин мазмунуна түшүндүк деп ойлойм балдар. Эгерде түшүнбөсөң, видеону кайрадан кайтарып окусаңар, өзүңөр өз алдынча окусаңар дагы түшүнөсүңөр. Демек, алгач эле бул жерде кунандын оозун кергенбейм деген, кунан деген сөз бизге балким баарыбызга билеттирсиңер бул сөздү. Бул сөз менен тааныштырсыңар. Балким билбегендер бар арабызда. Ошон үчүн баарыбызга белгилүү үчүн, демек, кунан деген сөздүн мааниси бул 2 жашар жылкы баласын кунан дейбиз. Демек, кунандын оозун кергенбейм деген сапта бул кунан, демек, аттын оозун кергенбейм. Бул түз мааниде эмес, өтмө мааниде колдонулуп жатат. Кунандын оозун кергенбейм дегенде ошол артка кайра кайтканбейм, кылчайып артына кайттыр деген маанини түгөнүп жатат. Андан кийинки пияда деген сөз. Пияда 7 жылы пияда баскан током келгенбейм. Биз билебиз, Токтогул Сатылганов сүргүнгө Сибирге айдалат. Бул Россия мамлекетинин курамында. Демек, ошол Россиядан Казакстанга, Казакстандан Кыргызстанга, Кыргызстандан улам ошол жөө жалаңдап отуруп 7 жылы пияда дейт. Жөө деген маанидеги сөз бул түштүк диалектисинде колдонулат. Ошол пияда келген, 7 жылы пияда келген током келгенбейм деп мурдап жатат Эшмамбет ырчы. Андан кийин аргымак. Аргымак деле бул ошол атты атайт, аргымак деп. Күлүк атты атайт кыргызда. Аргымак оозун кергенбейм. Бул деле бул сапка окшошуп кетет. Ошол артына кайтканбейм деп, артына кайтыптыр деген маанини түгөндөп жатат. Андан кийинки сайбараң жана аккелде деген бул сөздөр, бул жерде ошол Эшмамбет Токтогул менен амандашып отурганда, 6 сайбараң аккелде атканың айт Токтогул деп жатат. Ошол сүргүндө жүргөндө ушул 6 сайбараң жана аккелде деген бул согуштук куралдар, бул Манас эпосунда кездешет балдар. Манас эпосунда сырбараң, аккелде деп кездешет. Бул жерде сайбараң деп берилиптир. Демек, сайбараң бул согуштук курал, мылтыктын аты сайбараң, аккелде деген. Андан кийинки кайырма, арым. Бул Токтогул жашаган жерлердин аттары. Эшмамбет айтып жатат бул жерде. Кайырма менен кең арым жерине келдиң Токтогул, калың сарттар көп багыш элине келдиң Токтогул деп жатат. Демек, кайырма менен кең арым бул Токтогул Сатылганов төрөлүп өскөн жана чоңойгон жердин, жайлоонун аты. Андан кийинки турпак. Балама турпак салбапсың деген сап кездешти. Мында бул топурак деген мааниде. Ал эми туур деген сөз куштун коно турган жери, же болбосо коноргосу. Тексттен издейбиз балдар. Тутулбасаң да Эшмамбет, тутунгандай бал элең, мен тутулуп кеткенде туурумда калган жан элең дейт. Демек, мен Сибирге, ошол Байманаптар мени ошол Сибирге айдалып кеткенимде дейт, туурумда калган жан элең. Ошол төрөлүп өскөн жерде сен бар элең деп атат. Бар элең го ошол жерде, энемден кабар албапсың деп ошол жерде таарыныч иретини айтылды. Андан кийинки каражаак энемби деген сап кездешкен балдар, эсиңерде болсо. Фразеологизм сөз бул. Чечен, сөз мөөр, жаагын жанып, мыкты ырдаган төкмө акынды каражаак деп коебуз. Бул негизинен фразеологизм. Бул жерде айтып жатат, кадырымды сураган, кара жаш угулаган каражаак энемби дейт. Демек,
Ишмамбетке айтып жатат да, мурда жөн эле кой кайтарып ырчылык менен өнөрдү аркалабаган жөнөкөй эле ырчы элем дейт. Эми калкка кадырың билинип, кара жаак же болбосо сөзүнө чечен ошол жаагын жандырып ырдаган акын болуп жетилипсиң деген маанини айтып жатат. Демек Токтогул келгенге чейин эмнелер гана өзгөрбөптүр балдар. Энеси бурма бүйүттөн көзү көрүү болуп калат экен, баласы топчубай чарчап калат экен. Анан ошондой эле аялы бай манаптардын кыстоосу менен, зордук зомбулугу менен башка бирөөгө аялга берилип кетет экен. Эсиңерге салсаңар балдар, 7-класста Токтогулдун баласынын өлгөнүн угузганы деп Коргоол ырчынын өмүр баяны менен таанышкансыңар, балдар. Мына ушул Коргоол ырчы Токтогулдун Сибирден келгенде Токтогулдун баласын Топчубайдын учуп кеткен же болбосо чарчап калганын мына ушул Токтогулга Коргоол ырчы угузат. Эми балдар, өз алдынча көнүгүү иштейсиңер. Ырдан азыркы биз окуган ырдан диалектизмдерди табасыңар, диалектизм сөздөрдү табасыңар, тексттен улуттардын атын таап жазасыңар. Жана Токтогул Сатылгановдун бул ыры анын чыгармачылыгынын кайсы бөлүгүнө кирет деген суроо бул. Демек, силерге жардам иретинде Токтогулдун чыгармачылыгын 4 бөлүккө бөлүп көрсөтүп койдук. Мына ушул таблицаларга алардын ушул 4 бөлүмдүн кайсы бирине кире тургандыгын жооп бересиңер. Жана ошондой эле алгачкы мезгил, айдоого чейинки мезгил, сүргүндөгү мезгил, сүргүндөн келгендеги мезгил деп ошол Токтогулдун бул 4 чыгармачылыгынын 4 бөлүгү, муну ушул 4 бөлүккө төмөндөгү берилген ырларды таблицасынын ичине толтуруп чыгабыз. Жана акырында тапшырма, Токтогул Сатылгановдун ырларын азыркы учурда көп ырчылар, аткаруучулар аткарып жүрүшөт. Мына ошолор менен таанышасыңар жана дептериңерге жазып келесиңер, балдар. Мына ушун менен сабагыбыз аяктады. Тапшырмаларды мыкты аткарып, окуп, берилген тапшырмаларды окуп, ыр менен таанышып, Токтогулдун өмүр баянын дагы да кайталап келесиңер. Мына ушинтип сабагыбыз өз соңуна жетти. Кийинки сабактарда кездешкенче балдар, аман эсен тургула.